Келечектеги кесип тандоодо нелерге көңүл бөлүү керек? Окуубузду аяктаган соң баардыгыбыз эле эми эмне кылабыз, кайсы кесиптин ээси болобуз деген суроо окуучулардын көпчүлүгүн ойго салып түйшөлтөт. Мисалга, мугалимдик окууну бүткөн соң мугалим боло аласың. Медицина тармагын бүткөн соң доктор боло аласың. А бирок айрым кесиптерди тандоодо өзүбүздүн деле башыбыз айланып калат. Келечектеги кесипти тандоодо нелерге көңүл бөлүш керектиги боюнча адис төмөнкүлөргө токтолду. Эң алгач эле окуучу мектепте окуган учурдан тартып өзү кызыккан түрдүү иримдерге, талкуу клубдарына, стаж өтүү мүмкүнчүлүктөрүн колдон чыгарбай, активдүү катышуусу керек. Айта кетсек, айрым өлкөлөрдө окуучулардын тил үйрөнүүгө толук шарттары бар. Мисалга, окуучу окууну аяктап жатып өзүнө А жана Б форматындагы план түзүп алуусу кажет. А планга мен мектеп учурунда кайсы предметтерге кызыгып, жакшы көрүп окудум, кайсы окуу жайга тапшыруу мүмкүнчүлүгүм бар, ага тапшырууда менин билимим канчалык жетишерлик деген суроолордун айланасында анализ жүргүзүү керек. Кайсыл багытта тажрыйбага ээмин жана ийгиликтерди багындырдым. Муну менен бирге алар жашоо баалуулуктарын баалай билгенде дагы аларга келечектеги кесипти тандоосу дагы оңой болот. Адам өзүнүн келечектеги кесибин тандагандан кийин кыска жана узун убакытта кайсы жерде боло алам, нелерге жетише алам деген суроонун үстүндө иштөө керек.